бөбөктөр Шарчадагы номер 8 Келечек балдар бакчасында тарбияланып жаткандар. Бул жай жакынкы эле аралыкта өз эшигин ачкан. Албетте имарат бала бакча катары Союз мезгилинде эле курулуп, ошол жылдары 300гө жакын бөбөктүн экинчи үйү болуп келген. Бирок Союз удурагандан кийин бардыгы менчикке берилген соң, бул имаратты Шарчадагы жарандардын ден соолугуна кызмат кылсын деген таризде профилактория катары иштетип келишкен. Тилекке каршы ал жайда узак кызмат кылбай, кароосуз калып канча эмеректери таланып да кеткен. Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен кайрадан бала бакча үчүн берилгени Шарчанын тургундарынын утугу болду. Биз ушу балдарды тарбиялоодо ар тараптуу тарбиялоого аракет кылып, ушу жаңы ачылгандан бери ишти алдыга жылдырууга аракет жасап жатабыз. 2020-жылы мартта жабылган боюнча былтыркы 18-январда жумушка 21-жылы 18-январда жалпы иш баштадык. Бирок ошондо дагы биз алгоритмди сактоо менен иш баштадык. Ар бир балага 10 бала гана кабыл алып, ошонун негизинде иш алып бардык. Азыркы учурда бир сентябрдан окуу жылынан баштап, жаңы окуу жылында эми азыр кечеги 20-сынан баштап толук кандуу уруксат берилди бала бакчага. Бакчада азыр 130 бөбөк тарбияланат. Дерлик Шарчадагы бюджеттик мекемеде иштеген кызматкерлердин балдары. Ошону менен бирге Нокен жана Аксы районунан да келишет. Себеби ошол тараптан каттап иштегендер бар. Ташкөмүр шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу 12 мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Анда мына быйылкы окуу жылына карата комплектөөнүн негизинде 1853 бала комплектелди. Бул бала бакчада 4 тайпа менен 130 бала кабыл алынып иштөөдө. Кезекте турган балдардын санына караганда дагы ата-энелердин муктаждыктарын орундатып келип атабыз. Бардыгы мыйзам чегинде карап, алгоритмдин шарттарын сактап, окуу тарбия процесстери жүрүп жатат. Ачыла элек дагы тайпаларыбыз бар. Министрликке дагы тиешелүү группаларды ачууга заявка берип иш жүргүзүп атабыз. Бул бакча муниципалдык менчик болгондуктан ата-энелердин чөнтөгүнө да көп оорутуп келбейт. Же болбосо бир бала үчүн 850 сом гана төлөнөт. Жаңыланган жай, ички жасалгасы балдардын табетине төп келип, тарбия берүүнүн жаңы ыкмалары да колдонулат. Кадр маселесинде кыйынчылыктар жок дешет. Жогорку жана атайын орто билим бар тарбиячылар менен алардын жардамчыларынын камкордугуна алынган балдар бул жерден көп үйрөнүп чыгышат дешет. Бактыган Ажимаматова, Бурканбек Маатов, Ташкөмүр шаары.